Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кадырлуу кыргыз элим, баарыңыздарга кутман кеч. Ассаламу алейкум, Мырзамедин. Алейкум ассалам. Жеңиш кут болсун. Чоң рахмат. ВФ Глобалдын абсолюттук чемпиону болуп аталдың. Куттуктасак да болот. 57 килограммда бүгүн ошол бел курун өзү коргоп, мынакей жонуна салып, кайра үйүн көздөй өтүп баратат. Беттеш кандай болду? Беттеш мыктыдан келди. Биз күткөндөн да сопернигибиз аябай сон беттеш болду. Өтө өжөр мушкер экен, Аябай. Бирок көпчүлүк эл биз сени багы профессионалдык деңгээлдеги күчтүү мушкер катарында көрөбүз. Мыкты агайдын колунда дагы машыгасың, окуучусуздуң дегендей. Бирок беттеш 5 раундка чейин созулат деп эч кимибиз ойлогон эмес элек да. Эмне үчүн 5-раундка чейин создуң? Биз деле баягы өзүбүздүн койгон гейм планыбыз бар болчу. Просто биз бинт орогондо кестимди кошуп мындай бекем ороп коюп туруп да, колдорума кан өтпөй экинчи раундтан кийин уже отек берип калды да. Отек деген эми баягындай колдоруң иштебей калат да. Просто экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи раунд характерим менен эле мушташып койдум да. Профессиональный бой көргөзө албай калдым деп айта алам. Каршылашың дагы аябай мындай өжөр жигит экен, Сону мыкты жигит экен. 5 раундка чейин, аягына чейин бардың. Бирок мындай чарчап калып, дем алууң кыйын болуп, андай нерсе болгон жок. Жок. 5 раундка даяр болчумун мен. Бүгүнкү беттешке чейинки беттешке чыкпаганыңа 1,5 жыл болдубу? Канча жыл болду? Ооба, биз уже 1,5 жылдан өтүп атат. Биз ошол 15 сентябрда бүгүнкү бойго командабыз менен Fighter KG Кенжебек Шекиров агайыбыз менен отуруп алып, улуу агаларыбыз менен отуруп алып гейм план коюп, ошого сонун формага келип даярданып келдик эле. Бирок биз күткөндөй беттеш болбой калды. Бирок куттуктайбыз. Багы Шүгүр, альхамдулилля, пояс Кыргызстанда калды. ооба, ар намысты берген жоксуңар. Куш боуң бекем болсун, бешик боуң бекем болсун. Ошол 1,5 жылдын ичинде мынакей Мырзамедин үй бүлө куруп, жеке жашоону өзүнүн угуна салды. Эми каяктан көрөбүз? Кайсыл уюмдардан? Титан FC'денби? Азыр ошол менеджерлер биздин команда Айбек Мусаев агабыз болуп, ошол М1 менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Буюрса жакында ошо М1ден или Титан FC'ден Кыргызстан үчүн бир эле биз үчүн эмес, жалпы кыргызстандыктар үчүн жакшы жаңылыктар болот деп күтүп атабыз. Кенжагай, Fighter KG клубубуз баарыбыз биримдикте жакшы. Кайсыл салмакта беттеше көрөсүң? 57 кг. 57 килограммда. Ушул эле салмакта. Ушул эле салмакта. Азамат, куттуктайбыз. Ар дайым Кыргыздын ар намысына жарап жүрө бер. Кең келечек каалайбыз. Ийгилик.